Вау, көбүрөөк гүлдөрдү чогултуш керек. Ары! Ачуу-ачуумун. Жардамга байке! Ары келтат! Ой! Кечирип коюңузчу, байке. Каякка баратканыңды көргөн Ары жоксуңбу? коолап келатты да. Мен чуркабасам ары мени чагып алмак. Анан менин бетим шишип кетмек. Ооба, бирок эми сенин айыңан меники шишейт. А сен билесиңби? Ары деген гүлдөрдү издейт. А эмне сен ачуумун деп кыйкырдың? Андай болбойт да. Мага Абдул айткан, ары көрүп калсаң, ачуумун деп кыйкырсаң, анан арылар кетип калышат деп. Той, Абдул оюнан чыгарыптыр да. Ары дагы акылдуу жаныбар. Ал өзгөчө. Анткени ал Куранда эскерилген. Билесиңби кайсы сүрөдө? Кайсы сүрө? Ан-Нахл сүрөсүнүн 68-69 аяттарында келет. Арыга Аллах Таала адистик берип жараткан. Анан ал адамдарга көп пайда алып келүүчүлөрдөн болот. Биз ооруп калганда апам бизге бал берчү эле го. Билем, бал бул дары. Мен бал жегенди жакшы көрөм. Өзгөчө арынын үйү менен болсо. Үйү менен болсо дейсиңби? Баары бир ал арылардын үйү да. Кайда болду экен? О, тигине ара, бакта турат. Ооба, ошол экен. Мынакей. 1, 2. Токто. Алардын тынчын алба. Мен Алар бизге тийишкен жок да. мен болсо жөн эле балын алайын деп жаткам да. Андай болбойдур ара. Алтайын бал ары кармаган балчылар кылат аны. Карасаң, биз арылардан үлгү алышыбыз керек. Арыларданбы? Арылар дайым таза гүл жана жемиштерге отурушат. Гүл жана жемиштер булар арылардын тамагы. Анан алар бал чыгарышат. Арылар дагы гүл чогултушабы? Жок, арылар сендей болуп гүлдөрдү жулуп алышпайт. Алар гүлдөргө отурганда зыян алып келбейт. Анан алардын тынчын албасаң, алар дагы тийишпейт. Арылар ушундай укмуштуура. Бизге көптөгөн пайда алып келишет. Машаллах. Ошондуктан гүлдүн баарын жулбаш керек турбайбы? Байкуш арылар. Алардын тамагы жок болсо, биз балсыз калабыз. Мен дагы арылардан үйрөнгүм келет. Бара. Мен айтканым түшүнүктүү эле болуптур да. Эми сен ары көрүп калсаң, коркпойсуң. Ра? Астагфирулла. Арынын үнү ушундай катуу болгондо чоңдугу кандай болду экен? Рара, кеттик! Биз